Сейран кокусунан жаңгактарды төгүп алат. Кечирим сурап, бул жаңгактарды өзүм топтойм деп жаңгактарды чогултуп жатканда, ал жерден Ферит дагы өтүп келаткан болот. Ферит менен Сейрандын эң биринчи жолугушуусу мына ушул жерден башталат. Ферит Сейранды бир көргөндө эле жактырып калат. Анан дагы таанышуу үчүн аракет кылат. Бирок Сейран буга каршы болот. Албетте кыздын дагы сөзсүз назы болот. Ошондой эле Сейран дагы өзүнүн копол корс мүнөзүн көрсөтүп, Ферит менен таанышпайт. Сейран копол мүнөзүн Феритке көргөзгөнү менен өзү аябай тарбиялуу, жакшы кыз болот. Сатуучудан жаңгактарды төгүп алган үчүн кечирим сурап, үйүнө кетет. Бул болсо Сейрандын апасы. Апасы дагы аябай жөнөкөй аял болот. Шаңлы үй бүлөсү дагы бизче айтканда кудаларды тосконго даярдыгын көрө башташты.